Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулуп жаткан көкбөрү боюнча президенттин кубогу Ош шаарында Төлөйкөн ат майданында кызуу уланууда. Бүгүн жогорку лиганын жарым финалдык оюндары болуп өттү. Анын жыйынтыгында финалда ойной турган командалар аныкталды. Бул чыгарылышта жарым финалдын жыйынтыктарын, ынтымак менен достуктун беттештери тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле аттардын бир командадан экинчи командага өтүп жаткан трансфер чуусуна дагы токтолуп кетебиз. Бүгүн 29 августта жалпы 3 оюн болуп өттү. Биринчи болуп оюн талаасына экинчи лигадагы биримдик менен Ош шаары командалары чыкты. Салымдарга бай беттештин жыйынтыгында Ош шаары 7-5 эсебинде жеңишке жетти. Сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча акциянын мөөнөтүн узарттык. Саймадан үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Болгону 580 сомго жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Ылдамда тезирээк өтүнмө калтыр. Сайма бийбиз толугу менен кошул. Биримдиктин 5 салымын тең Бакай Жапарайли уулу салды. Ал эми Ош шаарынан Бексултан Абдилкалил уулу дагы 5 жолу өзгөчөлөндү. Муну менен Ош шаары финалга чыгып, биринчи орун үчүн оюнда Карасуу менен ойнойт. Ал эми биримдик экинчи лигада 3-чү орунду алды. Жогорку лиганын биринчи жарым финалында достук менен жаштык кезгелди. Оюндагы биринчи салымды 9-мүнөттө Кубантай Султан уулу менен Кыяс Ниязов кош колдоп ыргытышты. 1 мүнөттөн кийин жаштыктын улакчысы Шумкарбек Бакытбек уулу эсеп сандарын теңеди. Биринчи таймдын аягына чейин достук дагы 2 салым салды. Алгач Аскат Аскаров жаңы аргымагы менен өзгөчөлөнсө, андан кийин старттан улакты илип кеткен Астаркул Табышев гол киргизди. Экинчи таймдын алгачкы секундаларында Аскат Аскаров жерден улакты эңип алып, тайгазандар алмашканын унутуп калып, өз тайгазанына улакты таштап алды. Мындан улам эсеп 3-2 болуп өзгөрдү. Экинчи таймда жаштыктын аттары жүрбөй калдыбы айтор, кийинки мүнөттөрдө достук катаандашына таптакыр мүмкүнчүлүк бербеди. Экинчи бөлүктүн аягына чейин достук жоопсуз 5 салымды салды. 3-чү таймда достук дагы 5 салым салса, жаштык 2 гол киргизди. Ошентип биринчи жарым финал оюн 3-4 эсебинде достуктун жеңиши менен жыйынтыкталды. Бул оюнда Манас Ниязов, Чоң Алай жана Туман аттуу аргамактар менен ойноду. Буга чейин чаап жүргөн Кулунду Тулпары бир аз жаракат алып калгандыгы айтылды. Жекеме-жекенин чебери Кубантай болсо, Ысык көлдөгү турнирде Сары Өзөнгө чагылган Суусамырды ойнотту. Ошондой эле Аскат Аскаров ошол эле Сары Өзөндөгү Мальчикти ойнотту. Көк мончоктун эти азайып, чарчап калган үчүн оюнга чыкпады. Суусамыр буга чейин Ноорузда Ак Шумкардын катарында жогорку лигада ойногон. Буга чейин трансфер жабык деген. Ошол себептен Суусамырдын достукта ойногону чоң чырды чыгарып жатат. Буга көрөрмандар нааразы. Сиздер кандай ойлойсуздар? Федерация болсо расмий жооп бере элек. Ал эми Кубантай федерация өзү уруксат берди деп жатат. Айтор түшүнүксүз. Экинчи жарым финалда ынтымак Мурасты 6-1 эсебинде утуп алды. Биринчи бөлүктө акыркы эл аралык белдештин мыкты улакчысы Өмүрбек Эсен уулу 2 салым салды. Экинчи таймда ынтымак дагы 2 жоопсуз салымды салды. Бакыт Төлөгөн уулу менен Майрамбек Рыспеков өзгөчөлөнүштү. Мурастын көңүл жубатчу салымын Байыш Акылбеков салды. Буга ынтымак 2 голу менен жооп берди. Өмүрбек Эсен уулу менен Норус Ратбек уулу бирден салым салышты. 31 августта ынтымак менен достук финалда ойнойт. Ал эми эртең 30 августта Мурас менен жаштык 3-чү орун үчүн ойнойт. Эртең ошондой эле экинчи лиганын финалы дагы орун алат. Анда жогоруда айтылгандай Карасуу менен Ош шаары күч сынайт. Кимдер чемпион болот? Ой пикир калтырыңыздар.